Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары? Сиздер менен кайрадан көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Биздин каналга кош келиңиздер. Сиздер менен мен Толгонай жана Европа сырлары каналы. Бүгүн сиздер менен абдан маанилүү бир маселеге токтолгум келди. Ал маселе бул Польшага келген кыргыздар, тил билбей келген кыргыздар кандай жумушта иштесе болот. Эгерде сизге ушул тема жакын болсо, ушул тема сизге кызыктуу болсо, биз менен болуп, бул чыгарылышты аягына чейин көрүп, анан албетте көрүп бүткөндөн кийин өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жазып, ошондой эле каналга катталганды унутпаңыз. Дагы бир эскертүү, каналга катталып жатканда подписаться деген сөздүн жанында коңгуроонун сүрөтү бар. Эгер ошол коңгуроону басып койсоңуз, сөзсүз түрдө жаңы чыккан чыгарылыштар сизге эскертүү катары келип турат. Ошондуктан жаңы чыккан чыгарылыштарды өткөрбөй ар дайым биринчилерден болуп көрүп турасыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө коңгуроону басканды унутпаңыз. Негизи Польшага кантип барам? Тил билбей туруп Европага кантип барса болот деп көп адамдар сурайт. Ал темада өзүнчө чыгарылыш болгон. Аны мен азыр бул жерден көргөзүп коем. Эгерде ошол тема кызык болсо, аны дагы сөзсүз түрдө көрүп коюңуз. Польшага келгенден кийин тил билбей туруп кандай жумуштарга иштесе болот кыргыздар? Негизи Польшага келгенден кийин тил билбей туруп албетте жумуш тапса болот. Ал бир нече сунуштар бар, бир нече жумуштар бар. Ал тууралуу мен азыр баарын айтып берем. Ал жумуштардын артыкчылыктарын, кемчиликтерин жана эгерде мен айтып кеткен жумуштарда иштесеңиз канча айлык акы алышыңыз мүмкүн, ошол тууралуу да айта кетмекчимин. Ошондуктан мени менен болуңуздар. Польшага келгенден кийин негизи акыркы күндөрү Европага, ошонун ичинде Польшага келүүнү каалагандар дагы абдан көбөйүп жатат. Жакында эле YouTube каналыбызда ушул чыгарылыштардын бирөөсүнө бир адам жазып кетиптир. Кыргыздар Европаны басып жатат, жакында басабыз деп. Анан албетте кыргыздардын саны аз, Европаны баса албайбыз, бирок ошондой болсо дагы күндөн күнгө Европага келүүнү каалагандардын саны абдан өсүүдө. Ошондуктан мындай видеолор, мындай чыгарылыштар сиздер үчүн абдан актуалдуу болот деп ишенебиз. Мен айта кете турган нерсе, бул биринчи тил билбей иштей турган жумуш, бул завод, фабрикалар. Кыргызстанда иштеп жаткан агентстволор жана ортомчу фирмалар дагы кыргыздарды жумушка жибергенде так ушул завод, фабрикаларга жумушка жөнөтүп жатышат. Мындай жумуштун артыкчылыктарын айта кетсем, артыкчылыктары бул мындай жумуштарда эч кандай квалификация, тажрыйба, ошондой эле тилди талап кылбайт. Сизден бир гана жумушка болгон каалоо болуш керек. Ал эми кемчиликтери бул мындай жумуштарда көп учурда 3 сменде иштешет. Польшага жаңы келсеңиз, өзүңүз жаңы жашоого адаптация болуп, жаңы климатка көнүп жатсаңыз, кайра түнү менен иштегенге да туура келет. Анткени 3 смен деп айтпадымбы? Польшада көп жумуштар биринчи смен эртең мененки саат 6-да башталат, ал эми экинчи смен саат 2-де, түнкү ошондой эле үчүнчү смен бул түндө болот. Ошондуктан жаңы келип өзүңүз адаптация болуп жатканда бул жагы дагы оорураак болушу мүмкүн. Анткени түнү менен иштеп, кайра күндүзү жумуштарды бүтүргөнгө туура келет. Ошондуктан бул бир чоң кемчиликтердин бири. Дагы бир кемчилик бул сиз кандай заводдо, кандай фабрикага туш болосуз, анан ал жактагы жумуш оорбу, жеңилби эч ким айта албайт. Анткени ошол жумушка гана барып иштеп, өзүң тажрыйба алганда гана айта албасаң, алдын ала ал жумуш оор же жеңил деп айтуу кыйын. Ошондуктан менимче андай жумуштардын бири оорураак болуп калышы мүмкүн. Бул да бир кемчилиги. Дагы бир тил билбей туруп иштей турган жумуш бул такси. Бул жумушка дагы келген кыргыздар абдан көп кызыгат, анткени жумушу жеңил. Өзүбүз билебиз, таксинин жумушу да эч кандай оорчулук жок, чоң гана отуруп адамдарды жеткирүү болуп эсептелинет. Ошондуктан бул жумушка кызыккандар көп. Бул жумуштун кемчиликтерин айта кетсем, бул жумушта болсо абдан жоопкерчиликтүү. Анткени адамдарды салып алып, Кудай сактасын, бирок авария болуп же бирдеке болуп калса, адамдардын жашоосу үчүн жооп бергенге туура келет. Ошондуктан бул жумуш коопсуздуу болот жана абдан жоопкерчиликтүү. Артыкчылыктары: мындай жумушта иштеген адамдар
фабрика заводко салыштырмалуу айлык акысы көбүрөөк болушу мүмкүн. Анткени ошондой болушу мүмкүн. Дагы бир артыкчылыгы таксиде өзүң мисалы завод фабрикада 8 саат тыныгы жок иштесең, ал эми таксиде иштеген адамдар болсо өзү каалагандай 1-2 саат иштеп, эс алып, кайра ушундай кылып, өзү каалагандай иштесе болот. Иш тартибин өзү түзүп алса болот. Бул да бир чоң артыкчылыктардын бири. Мен завод фабрикада иштеген адам канча айлык акы алат, аны айта кетсем, завод фабрикада иштеген адамдын айлык акысы саатына 17-18 злотыктан өйдө кетет. Анан албетте мен азыр злотыхты доллар же евро менен айтуу кыйын, анткени курсу күндөн күнгө абдан өзгөрүп жатат. Ошондуктан бул видеону, бул чыгарылышты сиз кайсы күнү көрүп жатасыз, ошол күнгө жараша интернеттен карап, курсту карап, анан злотыхты сомго же долларга айлантып, өзүңүз айлык акы канча болоорун эсептеп алсаңыз болот. Дагы бир жумуш, тил билбей иштей турган жумуштардын бири бул доставка, жеткирүү. Мисалы, Кыргызстанда деле ушундай доставка жумуш азыр көбөйүп калыптыр. Польшада дагы абдан көп. Бул мындай доставкалардын бири бул Uber, Glovo деген көп түрлөрү бар. Ошондой фирмаларга кирип, доставкада иштесе болот. Машинасы бар адамдар машина менен доставка кылат. Велосипеди бар адамдар велосипед, эгерде андай унааңыз дагы, велосипедиңиз дагы жок болсо, анда жөн гана жөө ташууга да мүмкүнчүлүк бар. Мындай жумуштарда айлык акы саатына мынча чыгат деп так айтууга кыйыныраак, анткени ал сиздин иштеген убактыңызга жараша, бир саатта канча заказ аласыз, ошого жараша, ошондой эле сезонго жараша болот. Мисалы, көп адамдардын угуп келем, мындай жумуштарда саатына 15 злотыхтан башталат. Бирок албетте эгерде заказ көп болуп калса, андан дагы өйдө болушу мүмкүн. Саатына 20-30 злоты дагы болушу мүмкүн. Дагы бир тил билбей иштей турган жумуштардын бири бул дүкөндөрдө товар тизүү. Жанагы Кыргызстандагы Фрунзе сыяктуу эле Польшада дагы супермаркеттердин түрү абдан көп. Ошол супермаркеттерге качан болбосун жумушчулар керек деп ушундай жарнамалар көп болот. Ошондуктан бул дагы тил билбегендер үчүн абдан жакшы варианттардын бири. Мындай жумуштардын артыкчылыктары менимче жеңил болот жумуш, эч кандай оорчулук деле жок. Поляк тилинде керовник деп коет, ал эми кыргыз тилинде же орус тилинде бул бригадир. Ошол жумушка келгенде бригадир көргөзүп берет да, бул жерге турасың, товарды тизесиң деп көргөзүп берет, ошол жерге туруп берилген жумушту аткара бересиң. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Ал эми кемчилиги бул мындай жумуш башында айтып кеткендей завод, фабрика же такси болобу же доставка болобу, ушундай жумуштарга салыштырмалуу айлык акысы аз болуп, айлык акы саатына 15-16 злотыхтан башталышы мүмкүн. Ошондуктан бул дагы бир чоң кемчиликтердин бири. Артыкчылыгы болсо бул мындай жумуштар абдан көп. Бул эң чоң артыкчылыгы. Ошол дагы бир тил билбей туруп иштей турган жумуштардын бири бул ошол супермаркеттердин болобу же кийим саткан дүкөндөрдүн болобу, ошолордун складдарына жумушчулар. Мындай жумушту дагы, мындай складдарга да жумушчулар көп учурда керек болот, көп учурда жарнамалар көп. Ошондуктан складка жумушчу болуп иштөө, жумушту табуу оңой болуп эсептелинет. Албетте бул складка дагы башында айтып кеткендей эле завод, фабрика сыяктуу эч кандай тажрыйба кереги жок, квалификация кереги жок, ошондой эле тилди билип деле кереги жок. Бир гана жумушка болгон каалоо керек. Мен айтып кеткен бардык жумуштарды табуунун бир жолу бар. Эгерде сиз Польшага келип жумушуңузду алмаштыргыңыз келсе, ушундай жумуштар сизге ылайыктуу болсо, анда мындай жумуштарды жумуш берилген сайттардан тапсаңыз болот. Ошондой эле агентство працы деп, агентство работы, ошол жумуш берген агентстволор аркылуу тапсаңыз болот. Ошондой эле Facebook'та, Telegram'да түрлүү каналдар болот. Ошол жакта дагы жарнамаларды киргизип турушат. Ал жактан да тапсаңыз болот. Көп учурда Facebook'та ушундай объявлениялар көп.
бир Facebook'тагы мындай каналдардын жакшы жагы бул орус тилинде дагы киргизип коюшат. Ошондуктан бул кыргыздар үчүн жеңил болот деп ойлойм. Эгерде дагы бир мындай учур бар, сиз Польшага келдиңиз, поляк тилин билбейсиз, бирок англис тилин, орус тилин жакшы билип, анан квалификацияңыз болуп, өзүңүздү жакшы жумушта иштейт элем деп ишенсеңиз, анда эл аралык компанияларга кайрылсаңыз болот. Мисалы, англис тилин жакшы билгендер эл аралык компанияларга кайрылып, ал жакта көп учурда эл аралык компанияларда поляк тилин талап кылбайт. Ошондуктан жөн гана өзүңүздүн резюмеңизди таштап, ошол резюмеңизди таштоо менен жумуштарды издеп көрсөңүз болот. Албетте бул жака кирүү үчүн орус тилин же англис тилин абдан мыкты деңгээлде билүү керек. Гана бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайын. Эгерде бул тема сизге жакса, албетте лайк басып, ой пикириңизди калтырып коюңуз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.